көзүнө карап төрөлгөндөн баштап сүйлөш. Керек болсо боюнда баарында, курсакта жүргөндөн баштап сүйлөш. Бала ошону сезет. Телефонун коюп бербесе тамак жебейт деп туруп анан телефон коюп берет, анан оозун ачат, анан ошентип тамактандырышат. Ушул эмнеге алып келиши мүмкүн? Аны билбей эле мээси иштебесе, оозуна салып берсе, значит жашоо ошондой экен деп эле отура берет да оозун ачып элечи. Коомдук транспортто дагы бири менен сүйлөшүү жок, баардыгы телефондо отурат. Антибиотикти берип туруп, анан кийин кайра жаловаться этип келет. Ички органдарында оорулар бар, запор бар, тамакты ичпейт, бат ооруйт. Эмне үчүн деп келишет да. Үчөөсүн гана жакшы караса, бала ден соолугу чың болот, оорубайт, сүйлөйт, акылдуу болот. Эне күндөлүгүнүн бүгүнкү чыгарылышында 30 жылдык тажрыйбасы бар педиатр, ошондой эле Инстаграмдагы онлайн ымыркай жана эне мектебинин негиздөөчүсү Чынара Нуралиева, Чынара Алмырзаевна менен ата-энелер көп кетирген каталар, балдардын ден соолугу чың жана бакубат өсүшүнүн негизги факторлору тууралуу баарлаштык. Бул подкаст Роза Отунбаеванын Демилгеси фонду менен Миңдеру фонду биргеликте ишке ашырып жаткан Бешке чейин үлгүр долбоорунун алкагында даярдалды. 5 кадам Инстаграм баракчасына катталып, пайдалуу маалыматтарды алыңыз. Сизге жаңы төрөлгөн ымыркай менен 2 айында келген энелер кандай ката кетиргенин байкайсыз көбүрөөк? Көбүнчөсүн энелерде каталар, баягы энелер аябай тревожный болот да. Баланын өнүгүүсү бул бала тигиге сравнивать этип, буга сравнивать этип эле менин балам эмне үчүн мындай болуп атат, мындай болбош керек эле деп аябай тревожный да, ички дүйнөлөрү тынчсыздануу көп да. Ошону айтат элем да, ошо эне мындай тынч болсо, өзүнүн жүрөгүндө тынч кылып, балага мындай эме болсо, баягы энергетика балага берилет да. Балдарда кандай көйгөйлөр көп болуп атат азыр? Бизге кайрылганда энелер көбүнчөсүн ушул эмени айтышат. Балам тили кеч чыгып атат. Эмне үчүн кеч чыгып атат? Анан тамак жебей жатат. Тамак жебегендин эмне себеби? Анан кийин ичинде паразиттер көп болуп атат деп энелер өздөрүнчө эле уже тияктан бияктан ардекени издеп жүрүшүп лечение кылышып атат. Анан кийин өздөрү билип эле антибиотикти беришип эле балдарда көп проблема кылып атат да. Ошондуктан ошолордун баарысы бир толуктап бир маалымат туура берип коюш керек да. Ошол сиз атап кеткен ушул 3-4 көйгөй айттыңыз го, ошонун ар бирине токтолуп кетсек анда. Балдардын сүйлөөсү кечеңдеп жатканынын себептери эмне болуп атат жана сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Балдардын сүйлөөсүнүн кечеңдешинин себептери бул эки эмеден зависит этет да. Мисалы үчүн бала эне боюнда бар кезинде кандай тамактанды, эне боюнда бар кезинде кандай өзүн алып жүрдү. Андан кийин бала төрөлүп жатканда, бала төрөлгөндө ал жерде жанагындай родовая травма деп коет, төрөлүп жаткан убактагы травма алган жокпу, же эне туура эмес тамактанып эле өзүнүн режимдерин бузуп, ошодон улам пайда болуп атабы? Мунун причиналары көп да. Ошон үчүн ар бир ата эне ошону ойлонуш керек. Мен туура тамактанып атамбы, режимди бузбай, убагында уктап, бала менен жакшылап карап атамбы, балага көңүл буруп атамбы, бала менен сүйлөшүп атамбы? Ошолорду билиш керек да эң биринчи. Андан кийин дальше болот да, эмес, кандай десем. Демек, көп учурда азыр сүйлөшүү аз болуп атканына байланыштуу экен да. Эне эле эмес, энеге эле милдеттин баарын жүктөй бербей эле үйдөгү үй бүлө мүчөлөрү кичинекей балдар менен сүйлөшпөй калды азыр. Ооба. Ошол себеп. Ооба. Ошон үчүн бизде ВОЗдо деле бизде айтылат, эне менен көзүнө, бала менен баланын көзүнө карап төрөлгөндөн баштап сүйлөш. Керек болсо боюнда баарында, курсакта жүргөндөн баштап сүйлөш. Бала ошону сезет. Анткени энергетика берилет. Энергия. Эненин энергиясы менен бала чоңоет да негизи. 3 жашка чейин бала эненин энергиясы. Эне кандай өзгөрүлсө, бала ошондой өзгөрүлөт да. Ошондуктан эненин жүрөгү тынч болсо,
тамактануусу туура болсо, жашаган эми условияларын баары ошого эметип эне тревожный болбойт да, ошондой состоянияда жүрсө баласы да тынч болот да. Ошондуктан эң биринчи эле эне биринчи бала көтөрүүнүн алдында бүттүгүн тактап, өзүнө жоопкерчиликти алып, мен эне болом, эне болордо мындай болот, ошолорго даярдык кылып, андан кийин баланы төрөсө, баласы тынч болот. Бизде болсо, Кыргыздарда кандай? Боюна болуп калгандан кийин, анан кийин биз обследовать этип баштайбыз, анализдерди өтүп баштайбыз. Ага чейин может энеде, может атада ар кандай оорулар болушу мүмкүн. Даже элементарный паразиттер эле. Паразиттерди кийин төрөгөндөн кийин билинип атат. Анткени төрөлгөн балада ар кандай кожный заболеваниялар болуп атат. Высыпание чыгып кетип атат. Баланын ички органдарынан ичтери өтүп, тамакты аш кыла албай, ошондой проблемалар көп да. Ошондуктан эң биринчи эне болоордун алдында алдын ала медициналык эмелерден өтүп, баарын анализден өтүп, тактап, андан кийин пландаштырып туруп төрөсө, ошондо мындай проблемалар болбойт деп ойлойм да. Эң биринчи туура тамактануу, анан кийин туура тамактануу, режимди колдоо, сергек жашоого үйрөнүү да. Ошодон башташ керек. Жанагы кечеңдеши жөнүндө сүйлөшүп баштабадыкпы? Мен ушул темада адистер менен да сүйлөшүп калганды уктум эле да. Учурда кеп балдарда эмес, кеп чоңдордун сүйлөбөй калганына, коомдо негизи эле баарлашуу азайганына байланыштуу болуп атат. Анткени көп үй бүлөлөрдө балдардын тили кеч чыгып атат. Мунун негизги себеби жада калса учурда коомдук транспортто дагы бири менен сүйлөшүү жок. Баардыгы телефондо турат. Ар бири гаджет. Анан ошо жандуу сүйлөшүү, жандуу баарлашуу кандай экенин бала укпайт. Ошондон улам ал чыгара албайт сөздөрдү деп. Ооба, туп-туура ошол. Ошон үчүн биз энелерге айтабыз, баланы төрөлгөндөн баштап көзүнө карап сүйлө деп. Көзүнө караш керек, баланын көзүнө карап сүйлөп, ар бир нерсени балага түшүндүрүш керек. Бала түшүнбөйт деп ойлойбуз, бирок бала ошонун баарын түшүнөт. Бала менен түшүнүп, эмизип атканда да, жаткызып атканда да, эшикке чыгып атканда дагы ошондо ар бир нерсени балага айтып туруш керек. Балага баары бир өтөт ошонун баарысы. Анан эмне кылышып атат биздин энелер? Телефонду алат, эмчек эмизип атат, телефонду карап отурат. Ал убакта эч кандай балага мээрим берилбейт. Балага мээрим бериш керек, сүйүү бериш керек. Эне баланы эмизип отурганда бала менен сүйлөшүп, көзүнө карап, сыйлап, ошондой кылып отуруш керек. Телефонду алып салыш керек. Телефонду караганда сенин энергияң баары телефонго кетет дагы, балага эчтеке берилбейт. Бала жөн гана соруп курсагын тойгузганга өзүнчө калып атпайбы? Ошо сиз айткандай бөлүнүп калып атат. Байланыш жок. Ошондуктан энелерге айтат элек, балдар менен сүйлөшкүлө, ар бир нерсени түшүндүргүлө. Ал деген жаңы жаралды да жашоого, жаңы келди. Ага баары түшүнүксүз, билбейт. Бирок ошону эне, үй бүлө, атасы, энеси, үйдөгү ким болсо ошолордун баарысы бала менен сүйлөшүп, балага үйрөтүп, бала менен чогуу болуш керек. Жок дегенде ушул бир тили чыкканга чейин, 2 жашка чейин бала менен сүйлөшүп, балага ар нерсени үйрөтүп, бул кызыл, бул жашыл, бул көк, эшикке чыкканда, абага чыкканда, бул аба биз дем алдырып атат, бизди бул жакта кычкылтек бар, жалбырактар жашыл болот, топурактар мындай болот, ташты мындай карма, оозуңа салба. Ар бир нерсе, ар бир чыккан сайын, ар бир көргөн нерсени баланын колуна карматып, өзүнө бала менен кошо жашаш керек, бала менен кошо жүрүш керек да. Биз болсо баланы салабыз коляскага, аябай красивый коляска. Анан кийин телефонду алып, сүрөткө тартып, антип бала менен сүйлөшпөйбүз. Биз сүрөт, жалаң телефон. Бала эмнени көрүп атат? Карайт, эшикке чыгып, иногда энелер болсо колясканын бетин ачып коет дагы, мындай бетинен каратып коет дагы, бала стресс алат.
бала стресс алып коркуп кете берет. А энеси болсо сүрөткө тартып же телефон менен сүйлөшүп проблемаларын чече берет. Ошондойдо телефон жок эле бала менен сүйлөшүп бүт нерсе менен, даже коляскада жаңы төрөлгөндөн баштап сүйлөшүү керек. Эң биринчи ошол. Бизде ошон үчүн өспөй жатат. А илгери эмне телефон жок болчу. Ар бир нерсени сүйлөшүп, бала менен общение көп болчу. Балдар эшикке чыгып бири менен сүйлөшүп, ар нерсени бири-биринен үйрөнчү да. Азыр балдар да эшикке көп чыгып бири-биринен үйрөнбөй калды да. Телефон аркылуу баарысы. Ошондуктан ошо энелерге айтат элем, баланын режимин, уйкусун, тамактануусун, үчөөсүн гана жакшы караса, бала ден соолугу чың болот. Оорубайт, сүйлөйт, акылдуу болот. Гаджеттерге байланыштуу дагы бир көйгөйдү эстеп кеттим. Азыр гаджеттердин пайда болушу менен бир гана сүйлөө, баарлашуу азайбастан кыймыл дагы азайды. Балдардын азыр кыймылы жок, же телевизор көрүп отурган болот, же телефон кармап отурган болот. Баягы чуркап, секирип, ири моторикасын же майда моторикасын өнүктүрүү азыр дээрлик жокко эсе болуп баратат. Ошол кандай кесепеттерге алып келет? Бул кесепеттер балдар телефондо отуруп кыймыл аракет жок болгондон кийин баланын кан айлануу системасы иштебейт, кан айланбайт, моторика өспөйт. Бала билбейт эчтекени кармаган игрушканы, эми элементарный муздагы ысык, жашыл, момундай чоң квадратныйбы, тоголокпу. Бала төрөлгөндөн баштап, жөрмөлөгөндөн баштап колдору менен, кыймылдары менен ынтып тырмалап, кармалап баарын колу менен чувствовать этет, буту менен чувствовать этет. Ошолордун баарын сездириш керек. Эне дагы, ата дагы ошо баланын ошо кошо кыймылдаш керек, балага үйрөтүш керек да. Анан чоңураак балдар телефондо отурат, туура эмес мынтип кармап отурушат, ошо менен бүкүрөйүп калышат, сколиоз көбөйүп атат. Сколиоз. Балдарда кан айлануу жок болгондон кийин эшикке чыкпаса, рахит, витамин Д азаят. А витамин Д азайганда сөөктөр жумшарып баштайт, сөөктөр өспөй баштайт. Баланын оорусу каяктан келип атат? Ошо кыймыл аракеттеги жоонан келип атат. Кан айлануу. А кан деген айланып биздин бүт органдарга берип, анан кийин сиңип, анан кийин бизге жакшы жашоо, мындай денибиз сак болуп, ден соолугубуз чың болот да. Ошон үчүн кыймыл аракетти көбөйтүп, бала менен ойнош керек. Бала менен көбүрөөк ойноп, баланы кыймылдатып, жанагындай ооруларга алып келбейин десе, ошондой кылыш керек да. Көп отургузбаш керек. Компьютерге отургузуп, телефонду берип коюп, бала болсо жатат, турат, көзүн оорутуп атат, моминтип жатканда деле көзүнө зыян болуп атат. Отурганда сколиоз көбөйүп атат, кыйшык, омурткалардын баары кыйшып келип атат. Мээси жакшы өнүкпөй жатат. Сүйлөө речи жок, адам менен общение жок, бала эчтекени укпайт, өзүнчө эле жүрө берет, моминтип бакты карап эле. Ушундай да. Ушул салыштыра келсек, мындан 5-6 жыл мурун, анан азыркы балдарды сиздер мындай кесибиңизден салыштыра келгенде, көзүлөрү да начар көрүп баштагандар көбөйдү. Начар. Андан ал эле эме ошону эле карап, азыркы моминтип эле ушу телефон деп да эметип койсок болбойт. Бирок мен башында айтып атпаймынбы, туура эмес тамактануу, анан үй бүлөдө жанагы режимдердин бузулушу депчи. Ошолорду туура кылып, эгерде туура өзүнүн убактысында, өзүнүн саатында бөлүштүрүп, жакшы кыла турган болсо, анда ал зыян деле алып келбейт. Ошон үчүн айтып атпайбы, туура тамактандыр балаңды, тамак жесин. Кээ бирлер телефонду карап отуруп тамак жебейт да. Анткени тамакты билбейт, тамактын вкусун да билбейт, потому что телефонду карап коюп, энелер көп учурда жөн эле телефонду каратып коюп, оозуна салып бере берет. Телефон коюп бербесе тамак жебейт деп туруп, анан телефон коюп берет, анан оозун ачат, анан ошентип тамактандырышат. Ушул эмнеге алып келиши мүмкүн? Бул баланын ашказан ооруларына алып келиши мүмкүн. Себеби бала тамакты жеп, көрүп, тамакты оозуна салып келатканын эмне экенин көргөндө биздин ашказаныбыз даярданып баштайт да, кислоталарды бөлүп. Тамакты бөлүшүбүз керек, эзишибиз керек, сиңириш керек депчи. Анысы жок эле жөн эле шыкап бере беребиз, же деп коркутуп беребиз. Телефонду бербесек, сага тамакты жебесең телефон бербейбиз дейбиз. А балада коркуу сезими болуп баштайт, уже психология кетип атат.
ада коркуу сезими болуп калат. Тамак жегенде уже коркунуч пайда болот. Эмне үчүн дегенде ал тамак жегенде билбей эле баарын жеп алат дагы тамакты. Андан тамак жеп бүткөндөн кийин бала өзүн жаман чувствовать этет, потому что бала өзүнүн каалоосу тамагын жеген жок да. Каалоосу менен жеген жок. Өзүнүн ичине толот дагы, ичи ооруйт, ичи көбөйт, дискомфорт сезет. Анан бала ойлойт, мен мына тамакты жесем, уже мага жакпайт экен, мага болбойт экен деген болот да. Ошон үчүн бала тамак үчүн ага момундай коркунуч сезим пайда болуп калат. Ошондуктан баланы билгизип, сен кайсы тамакты жегиң келип атат, кандай тамакты жегиң келип атат деп бала менен коркутпай жегизиш керек. Балам оору болбосун десе. Демек бала тамактанаардын алдында сөзсүз ошо тамакты көрүшү керек экен, көзү менен ошо мээге сигнал кетиши керек экен. Сигнал кетиш керек, ашказанга жибериш керек. Светин, даамын, анткени мынтип жеп атканда эмне жеп атканын да билбейт да, кийин ал түшүнбөй да калат да эмне жеп атканынчы. Мисалы үчүн сабиз жеп атса, бул сабиз, бул сары болот деп туруп, же болбосо биз 6 айынан баштап прикормго киргизип баштайбыз балдардычы. Ошол моментте биз суюк кылып беребиз, кичине даамдарын только татыш керек да. Андан чоңойгондо кубик кылып же узун кылып же болбосо катуу кылып, котлета кылып, ошо жашына жараша ошондойлорду беребиз. Ошол моментте эмне үчүн ошондой кылып берип атабыз? Себеби бала жана моторика, майда моторикасы өсүш керек. Өзү кармап, өзү тамакты жегенди үйрөнүш керек. Ошолордун баарысын мээ иштетиш керек, анализдеш керек да. Аны билбей эле мээси иштебесе, оозуна салып берсе, значит жашоо ошондой экен деп эле отура берет да, оозун ачып элечи. Тамак жеши, тамак деген ушу турбай депчи. Тамакты билбейт, анда ал сабиз жеп атабы же картошка жеп атабы же камыр жеп атабы, эмне экенин билбейт. Жөн эле жей берет. Ошо канча жашынан баштап, кайсы курактан баштап бала өз алдынча ошо колдору менен өзү тамактануу аракетин кылып башташ керек? Колдонуу менен 6 айынан биз беребиз. Бул убакта алар кашык кармаганды билбейт, ал даам сезгенди билет. Аны таанышуу деп коет. Жөн эле тамактын ар бирин, мисалы брокколиден баштайбыз, суюк кылып беребиз, ал даамы менен таанышат. Бул брокколи экен деп ал уже мээсинде калыптанат, даамын сезет. Кийин башка тамак берсе да чувствовать этет да. Анан уже 8-9 айынан баштап бала кашыкты кармап, талашып, өзүм жейм деп аракет кылып баштайт. Кээ бир энелер болсо, сен жей албайсың, кийимиң баарын кир кыласың деп өзү жегизип баштайт да, ошол туура эмес. Ошондуктан деген баланын алдына коюш керек. Азыр отургучтар бар, ылайыктуу. Отургузасың, алдына коесуң, жанагы слюнявчиктерин коюп, баланы отургузуп, кесип коюп туруп, өзүнүн астына коюш керек. Канча жейт экен? Кубик кылып кой, соломка кылып кой, жанагындай тамактарды кесип бер, ар кандай түр кыл, сары, жашыл, ошолорду бирден алып жейт бала кичинекейден. Моторика өсөт. Алып жеп, уже чувствовать этет бул эмне экенин. Ошол моментте бала менен сүйлөшөсүң. Сен азыр сабизди жеп атасың, сабиз деген сары болот. Муну жутасың, мынтип чайнаш керек деп эне кошо отуруп, маңдайында кошо жеш керек. Медеп туруп эле алып барып койгондо болбойт. Жегенди үйрөтүш керек да ошентип. Ошодон башталат баарысы. Андан кийин бала өзү анализдеп, кайсы жагат, кайсы жакпайт, уже мындай тандап баштайт да. 2 жаш, 5 жашка чейинчи тандоо. Тандаганда ошо баланын өзүнүн тандоо тамактарын жакшылап жасап беришибиз керек да. Анан биздикилер эмне болуп атат? Жөн эле готовый продуктун алып келип коет, анын баары химия. Анын баарысы оору алып келип атат, ашказанды оорутуп атат. Ошолордун баарысы бизге ашказанга барганда токсин, уул азыктар менен ууланып, биздин балдардын мээлери ууланып атат. Ошол эсеп менен баланын тилинин кеч чыгуусу, ичиндеги оорулардын пайда болушу, паразиттердин көбөйүшү ошодон болуп атат да, мынакей ошол жактан келатат баарысы. Ошондуктан туура тамактанып, режимди туура коюп, сергек жашоого ата-эне толук өзү кабыл алып, өзү ответственность алып, бала менен ошо жакшы заниматься этсе, сонун акылдуу балдар болуп чыгат. Азыр айтып берсеңиз, эстеп атам, 5 кадам деп айтып бербедимби? Ошол жакта кеңештер бар эле да, ошо баланын табагына түркүн түстүү жемиштерди коюу керек. Анан ошол ар кандай түстө жеген тамак ар кандай түстө экенин билиш керек. Анан ар кандай фактураларды бала кармап билиши керек. Ошол өнүгүүнүн негизги бөлүктөрүн түзөт деген кеңештер бар да, ошону эстеп кеттим, айтып атсаңыз. Анан тамактанууга байланыштуу дагы бир көйгөй, ал бир аз чоңураак болгондо пайда болот экен. Азыр балдардын көбүнүн
жаагы өрчүбөй жаткан көйгөй бар экен. Анткени ал катуу тамак жеген эмес деп айтып атышат. Даяр тамактарды берип коюп атпайбыкпы биз? Баарын биз өзүбүз даярдап беребиз. Баарысын езип беребиз да. Биз эч убакта балага катуу нерсе берип чайнатпайбыз. Мышцалар өспөйт, жаактар өспөйт, билбейт. Эмне готовый кириешки алып келип берип коебуз, кириешки жейт, коланы ичет. Биз эч убакта илгеркидей кылып туруп сөөк бербейбиз да. Мисалы үчүн кички мурда сөөк карматып койчу балдарга жаңы тишке чыкканда. Ошо сөөктү бала кемирет да, сонун ошону эле сооруп бала кармап сөөктү ичиндеги этин мына чоң кылып бербейт, жөн эле сөөктү мынтип алып турам берип коет го баланы. Ошону кармап сооруп жейт да, ошондо билет бала. Муну тиштеп жеш керек экен, бул катуураак экен, чайнаш керек экен депчи. Балага жанагындай кылып эле готовый кылып эле оозуна тыгып берсең, конечно, ал чайнаганды да билбейт да, чайнаганды жутканды эле билип атпайбы, эмне жеп атканды эле билбей жатпайбы. Катуураак нерселер жасап бериш керек. Биринчи жанагындай мен айткандай кубик разноцветный кылып, ар кандай тамактарды берип, катуураак кылып, кичине кыртылдаак кылып жасап. Кайсы курактан бериш керек ошол катуураактарды? 2 жаштан баштап уже бала тиштери чыгып, ошол убакта уже бала өзү чайнап жакшы чайнап калат да, уже жакшы билип калат. 1,5 жашынан баштап эле уже балдарды акырындап көндүрө бериш керек. Өзүнө карматып, өзүнө жегизип, ошондой. Ошо таттуу болбойт деп көп айтылат, бирок анын эмне себептен болбойт, кандай таттуу болбойт экен дагы ошону айтып кетсеңиз. Таттуулар болбойт себеби дегенде, таттууларда деген ар кандай кошулмалар бар азыр. Ошол кошулмалардын баары биздин балдардын ички ашказан, ички карындардын баарысында токсиндерди бөлүп чыгып атат да. Ал токсиндер барып эле кайра эле бизди уландырат, денеге тарайт, мээге тарайт, органдарга тарайт, ар кандай ооруларды алып келет. Эми бирөөлөр айтат, биз илгертеден эле таттуу жеп келбедик беле, эмне үчүн азыр эле болбой калды депчи. Илгери андай кошулмалар аз болчу. Анан кийин баары эле доступный эмес болчу, баарысы таттуу жечмес. Мындай санап, кээде мындай редко жечи. Бизде Майрамда жечи. Майрамда жеп, жыргап жеп, анан күнүгө эмес да. Азыркылар эмне? Күнүгө азыр эшикке чыксаң эле камакка барасың, чупа-чупту колуна карматат, кечкете бала сүйлөбөйт да, ошо чупа-чупту эметип жүрөт. Речь кактан чыгат? Сүйлөө речи да болбой калат. Таттуу деген просто ограничивать этишибиз керек. Биз таттууну дагычы, мисалы үчүн чайга салганда дагы жөн эле суу менен берсек болот. Балага жөн эле суу керек. Таттуунун да кереги жок. Бала мисалы үчүн жаңы тамакка кирип баштаганда ачуу, таттуу, тигиндей мындайларды пока анализдебейт да, ошон үчүн жөн эле кайнаган жылуу суу менен баштап, жылуу суу менен баланы көндүрсөк ошого көнөт. Балага эч кандай мындай таттуунун да кереги жок. Таттуу ошо ички органдардагы токсиндерди, анткени ар бир баланыкы ар кандай болот. Бирөө аны сиңире алат, бирөө аны сиңире албайт. Ал ички ферменттерге жараша болот. Анан айтат элем, ошо болгону өзүнүн режимдерин, убакты саатын эле мындай эметип койсо, режимди колдонуп койсо, бала жакшынакай эле болот. Таттыны деле жесин, бир аз, бир жумада 1-2 жолу, там 1-2 конфеттен, не каждый день. Эшикке чыкса эле мороженое алып берет, эшикке чыкса эле чупа-чуп алып берет, эшикке чыкса эле муну жемейинче менин балам болбойт деп башташат да. Жок, болот, эгер көндүрсө. Болгону ата эне чыдамдуулук керек, чыдамкайлык керек. Ошо баланы көндүрүш үчүн. Көбү деген бул ыйлап азыр басылбайт, берип тынбасаң басылбайт деп эле берип. Жок, андай кылбаш керек, үйрөтүш керек. Үйрөнсө бала үйрөнөт. Анткени практикада көрүп атабыз да, биз өзүбүздүн балдардан, өзүбүздүн неберелерден үйрөнүп көргүзүп, ошолордон мен мисалы үчүн ошолор аркылуу эме кылам да, ушундай кылса болот бекен же болбойт бекен десем, жасаса болот, бирок чыдамкайлык керек да. Эгерде өзүнүн нормасында жесе, нормасында жүрсө, эч кандай зыян алып келбейт. Ошол сиз айтып атпайсызбы, таттууну деле ченеп берсе болот депчи, ашыкча эмес. Канча жашынан баштап, кайсы курактан баштап аз-аздан берип баштаса болот?
Биз 6 айынан баштап негизи таттуулар эчтеке берилбейт. Жаңы тамакка кирип баштагандачы таттуулар берилбейт. Себеби дегенде бала көнүп калат таттуугачы, анан кийин башка тамактарды жебей калат да. Ошондуктан мен биз биринчи балага тамак кошулганда жанагы эме овощтордон баштайбыз да. Мисалы үчүн брокколи, ашкабак, ошолордон баштап ошого үйрөтөбүз. Алмадан эмес. Алманы андан кийин уже бала жеп баштагандан кийин алмаларды эмеге тушит этип, баарысын бышырып, ошондой кылып беришибиз керек да. Акырындап болот. Баары бир күндө болбойт негизичи. Көп эне мен байкашымча алма менен бананды алгач берип салат дагы, анан берки брокколи, ашкабакты бала албай калат. Жегиси келбейт. Ооба, жегиси келбейт. Ошон үчүн балдарды биринчи ошо овощтордон башташыбыз керек да. Что мындай таттуу эмес тамактардан, анан кийин сладкийге. Сладкийге өткөндө анан бала уже өзү деле илгеп баштайт. Ал тийге да көнөт, овощторго дагы, беркиндей таттуусу жок жашылча жемиштерге дагы көнөт, анан жөөсү жакшырат. Аң сезимдүү энелер дагы тажрыйбасы менен бөлүшкөнүн билем да. Айтышат, ушул 3 жашка чейин бербесең, ошол даамды сезип көрбөсө, кийин чоңойгондо дагы ошого организмде мындай муктаждык жок болуп калат экен. Мисалы, ошол кириешкини 3 жашка чейин жеп көрбөгөн бала 3 жаштан кийин берсе, ал үчүн ал бир башкача жагымсыз даам болуп, аны сурабайт экен деп ушинтип айтышкан да. Бирок бала баарына көнүп калат да. 3 жаштан кийин деле берип коюп, анан кийин ал усилитель вкуса кошулат ал жактачы. Прям жегиси келе берет кайра баланчы. Ошон үчүн ошо 3 жашта уже бала түшүнүп калат, что вредно, что не вредно. Уже баланы үйрөтүп башташ керек. Балам, бул деген биздин ден соолукка зыян алып келе турган, муну жебешибиз керек. Муну жесең, ичиң ооруйт, башың ооруйт, ичиң өтөт деп түшүндүрүү. Ошо ар бир тамакты жегенде дагы бала уже түшүнүп баштаганда жедирсең, балдар деле кадимкидей түшүнөт. Бул деген бизге зыян экен, болбойт экен, муну жегенге болбойт деп уже баланын мээсинде уже бар да. Ошо тамактануу маданияты ошол куракта калыптанып калат. Ооба. Ошондуктан деген кириешкин деле анан кийин бере берсе болот экен десе, жок, андан кийин деле бала үйрөнөт. Бере берсе болот экен деген жокмун. Берсең деле ошону даамдап көрөт экен дагы, баягы муктаждык жок болот экен. Азыраак болуп калат, жеп көрдү, болду, калтырып койду. Дагы алып бер деп сурабайт экен да. Болсо болот. Ал сурабаса, албетте ата эне алып бербейт да. Ошондой бир плюс жактары бар. Ооба, ошондой жагы бар, потому что бала көнөт. Рецепторлору көнгөн эмес. Анан эмнеге анан чоңойгондо деле балким баягы балалыктын даамы деп калат эмеспи? Ошол кичине экенче курагында эмнени даамдап көрсө, ошол өмүр бою ошого организмде эме болот экен, Ооба, көнгөн болот. Анткени ал уже кичинекейинде жанагы жаңы үйрөнүп аткан кез да. Ал баарысын жанагы соргучтай болуп соруп алат дагы, баарысын мээсине сактап калат да. Сиз азыр бир нече жолу айтып кеттиңиз ушул режим тууралуу, күн тартиби. Ата энелерге сиз ушул күн тартибин балдарына калыптандырууда кандай кеңеш берет элеңиз? Алар учурда ушул күн тартибин калыптандырууда кандай катачылыктарды кетирип жатышат? Биздин ата энелер анткени өздөрү дагы ошол убакытта уктабайт, эс албайт. Жумуштан келет дагы, тамакты ичет дагы, мисалы үчүн 10-до эч ким уктабайт. 9-10-до бала укташ керек да, анткени гормондор туура иштеш керек. Бизде гормондор бар, түнкү гормондор, баланын өзү гормондору. Ошол моментте биздин балдарыбыз жүрө берет, уктабай жүрө берет. Ошол маалда эмне болот? Балада кортизол көбөйөт. Балада уйкусуздук пайда болот. Уйкусуздук пайда болгондо эмне болот? Балада агрессия пайда болот. Балада уже аппетит жок болуп баштайт, эчтеке сүйбөй баштайт. Эртең менен турганда дагы кеч турат, түштө турат, элестеткиле, түштөн кийин турат, анан ошондо тамактанып баштайт. Эмне болот? Бүт сбой. Эгерде биз ошо режимди туура койсок, биздин гормондор өзүнүн багы бизди жараткан Кудай организмибизде да ошол гормондор иштейт да. Эртең менен турганда кандай бала өзү кандай сезет, сергек сезет, эгерде туура 9-10дордо уктаса. Анткени түнкүсүн бала уктаганда өсөт. Баланын мээси тынчтанат. Андан кийин ойгонгондо тамак жейт, тамакты жакшы сиңирет. Ошол режимдерди ата энелер да колдонбойт да. Телефонду берип коет, бала пока телефонду карап, өзү уктап калмайынча
колуна коюп коет да. Бул деген мээде возбуждение аябай балада мээсинде ушунчалык ошо возбужденный состоянияда уктайт да бала. Ошонун баарысы тийип атат да. Жанагы кеч сүйлөө, тамак жебегендик, бала эч кандай эчтекеге көңүл бурбагандык, общение, ошолордун баарысы убагында болбойт. Бул кортизол. Кортизол ошого алып келет балага. Ошондуктан ата-энелер бала уктасын деп кошо укташ керек. Ошол моментте сөз жок. 10-11 тегерегинде укташ керек. Негизи бала 9-10 укташ керек да, эми 11 чейин от силы. Кээ бир балдар уктабайт деп ушинтип ата-энелер келет. Бирок ошого көндүрсөк уктайт бала. 9:30 эле уктап баштайт уже. Режимди туура төрөлгөндөн баштап көндүрүшүбүз керек ошону. Саат кечки 8-де уктатып коюп, анан кийин 9-до ойготуп коюп, анан 12-ге чейин бул уктабайт деп жүрөбүз. Ооба, жок, андай кылбаш керек. Ошо режимди кечинде уктатпаганга аракет кылыш керек. Анткени эртең менен турса, эртең менен тамакты жеп, түштө уктайт бала, 2 саат, 3 саат уктайт. Жакшы уйкуну уктап алат дагы. Андан кийин түштө бала менен сейилдеп чыгып, баланы алаксытып, бала менен ойноп, ошол убакытты өткөрүш керек да. Уктап калды деп эле ошо моментте уктатып койбош керек. Просто элестет, бала кеч турат, андан кийин деген жүрөт дагы, уйку режими бузулуп атпайбы? Режимдердин баарысы саат. Баланын режими бузулуп атат. Ошол моментте эне дагы, ата дагы ошону туура кабыл алыш керек да. Уктап, үйдөгү тынчтык болуш керек. Тынч жатып, баланы мындай стресске учурбай, телефонду коюп, анан уурушуп, ууруп, ал болбойт, бул болбойт деп баланы да стресске түшүргөн болбойт. Вот это бүттүгү ошо жаңы төрөлүп, жаралып келаткандан баштап башталат да балдардыкычы. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, эне менен ата ошону өзүнө кабыл алып, ушу баланы ушундай өстүрөм деген бир ответственность алыш керек депчи. Ошондо жакшы болот. Сизге кайсы бир көйгөй менен келген үй бүлө баласы мына ушундай болуп атат деп кайрылган үй бүлөнү сиз карап туруп эле билип коткенсиз да? Ооба. Күн тартиби кандай, буларды эмне тамак жеп атканын баардыгын сиз карап туруп эле билип коткенсиз да баланын диагнозун. Ооба, бизге мисалы үчүн бир эме мамаша келди, айтты, менин балам деген эчтеке ичпейт, үйдө отурбайт, тынч отурбайт, тияка жүгүрөт, бияка жүгүрөт, атын укпайт, сүйлөөсү кеч болуп атат, эмне кылам, кайсы невропатологко барам, эмне лечение кылам деп баштады да. Вот лечение эмне кылыш керек. Анан мен келип сурадым, эмне менен тамактанат бала, канчада жатат бала, өзүңөрдүн үйдөгү кандай, режими кандай десең, ушундай чипсыны жейт, кечкете чипсы берет, чипс алып бербесем болбойт. Анан эшикке чыкканда чоң атасы, чоң апасы дагы болбой алып берип коет, жейсин, эми жей берсин деп коюшат. Мен режимди колдонойн десем деле болбойт деп. Ошон үчүн үй бүлөдө дагы баары, чоң ата, чоң апалар дагы, ата энелер дагы баарысы бир эмеге, режимге келиш керек, бир багытта болуш керек дагы. Баланы караганда ошо туура багыт менен жүрүш керек да. Ошондой себептер бар. Ошо баланын анан биз режимин тууралап жазып, тамактануусун тууралап, баарын жазып бергенден кийин ал келин сейим эле жыргап сүйүнүп келбеди. Ал уже ойлонуп баштаган, мен неврологияда, невропатологдордо кандай лечение кылсам болот депчи. 2 айдын ичинде ошо эне өзүнүн эмесине келди. Рахмат деп ыраазычылыгын билдирип, айтып, анан кийин кетти да. Балам тамак жеп калды, баягыдай эмес, гиперактивный эмес, тамакты ичет, убагында уктайт. Эң биринчи эле ошол. Биз чоң супер нерселерди ойлойбуз. Мисалы үчүн аппетит эметиш үчүн витаминдерди беребиз, эмне витамин беребиз дешип башташат. Жок, анын эч кандай эмеси деле жок. Режимин нормально кылып, туура тамактандырып, балага туура багыт берсек эле, бала эч кандай эчтеке болбойт. Болгону баланын туасы оорулары, там ички органдарындагы багы оорулары жок болсо, мындай здоровый балдар, андай эчтеке деле болбойт. Анын үчүн эң биринчи эмнеге көңүл буруш керек? Эмне үчүн менин балам артта калып атабы, эмне болуп атабы деген тревожный мамаларгачы. Эгерде баланын салмагы жакшы кошулуп атса, тамакты жакшы ичип атса, анда бала жакшы өсүп аткан болот. Бизде салмак кошулуп, жакшынакай физикалык жактан өнүгүп атса, дагы деле ойлоно берет да, эмне үчүн мындай деп элечи, баланы кыйнап элечи. Жок,
жакшы вес кошуп атабы, жакшы сен менен сүйлөшүп, сен менен связьта болуп атабы жакшы, значит бала өсүп атат. Ага слишком витаминдин да кереги жок, слишком супер дарылардын деле кереги жок, тияка бияка баруунун кереги жок. Ошон үчүн биринчи дарыгерге барып, баарысын аныктап алып туруп, анан алыс жактарга жүгүрсө болот да, болбой калганда. Алар өздөрүнчө эле ушундай кете беришет. Сиз ата энелер көп кетирген каталардын арасында жана антибиотикти колдонуу жөнүндө айтып кеттиңиз. Менин байкашымча чет өлкөдөгү энелер дагы айтып калат, ата энелер чет өлкөлөрдө антибиотик дээрлик жазылбайт экен, балдарга жазылбайт экен, а бизде жазылмак түгүл, дарыгер жазып бере элек да ата энелер өздөрү эле антибиотик берип койгон учурлар көп кездешет. Ошол эмне себептен туура эмес жана эмнеси менен кооптуу? Антибиотикти биздин энелер ойлойт да, биз ушуну берип койсок эле балам жакшы болуп калат депчи. Биз канча жолу айтабыз, анткени түшүндүрүп айтсак деле ата эне мындай кээ бирлер түшүнбөйт да. Ай бул мындай түшүнбөгөн эме экен, жөн эле кантип эле бала жакшы болсун деп өздөрүнчө мындай акылдуу болуп башташат да. А мен берсем жакшы болбоду депчи. Бирок күтүш керек да, биздин организмибиз иштеш керек. Бизге деген сырттан келген бактерия, вирустарга биздин организм иштеп каршы турган солдаттар бар да, ошолор иштеш керек да негизичи. Ага күтпөйбүз да, биздин деген эмебиз жок. Кандай десем, чыдамыбыз жок да. Барып эле дары алып бере коюшубуз керек. Андай кылбаш керек. Себеби антибиотикти берип атканда баланын ички органдарын баарын өлтүрүп атпайбы, иммунитетти түшүрүп атпайбы, ага караган жок. А бирок ошончолук антибиотикти берип туруп, анан кийин кайра жаловаться этип келет. Ички органдарында оорулар бар, запор бар, тамакты ичпейт, бат ооруйт, эмне үчүн деп келишет да. Ошон үчүн болот. Ошондуктан мен ата энелерге айтат элем да, биринчи баланы иммунитетин өзүн иштетиш үчүн бала менен иштеш керек. Баланы жөн коюш керек, балага условия түшпеш керек. Бизде чет өлкөдө ошентет. Мисалы үчүн, сен жаңы ооруп баштадыңбы, таза абага чык, таза абага дем ал, көбүрөөк суюктук ич. Ошо менен жакшы болуп калат. Болбосо мурдунан суу агатса, мурдун жууш керек, тазалаш керек. Болду. Просто жардам бер, организм өзү иштеп, өзү ордуна келет. Андан кийин иммунитет пайда болгондо уже сырттан келген бактерия, вирустарга каршы тура алат. А бул убакта эмне болот? Антибиотик гана иштеп калат. Организм иштебейт, анткени ада жалкоо болуп калат. Эгерде ага эле готовый нерсени алып келип берип атса, иммунитет эмнеге иштегиси келет? Иштегиси келбейт, жалкоо улуктай берет, баары антибиотик иштей берсин деп. Анан кийин балдардын ошентип иммунитети ылдый деп аткандарынын эсеби да ошо да. Ошондуктан өздөрүнчө ушу эмени антибиотикти бербесе, рецепт менен гана берилсе, негизи аптекадан дагы ушундай упускать этип коюшат да. Бер десе эле берип алыша берет да. А Европада андай эмес. Ошондуктан алар деген ушундай периоддон өткөн да уже. Өткөн, анан кийин азыр калыптанып, ошо туура тамактануу, сергек жашоо ошолордон келатат бизге азыр. Убактыбыз болуп калыптыр. Мен соңку суроомду берип алайын. Дагы бир көп комубузда кездешип жаткан дагы бир көйгөй балдардын гиперактивдүүлүгү. Бул эмнеден улам келип жатат жана балким ата энелер бир нерсени туура эмес кылып жаткандан болуп жатабы? Сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Гиперактивдүүлүгү ошо колдонгон, айтып аткан, мен жана айтып келаткан эле да, режим, туура эмес тамактануу, андан кийин балдардын туура эмес тамактануусу и режими да. Демек, балдар соңку жылдары балдар алсыз же гиперактивдүү төрөлүп жаткан эмес экен да. Демек, ата энелер режими жок, уйкусун камсыздабай, туура тамактандырбай жаткандыктан экен да. Да, гаджеттер. Анткени бизде деген аябай раздражительдер көп, мээбиз возбужденный. Баланы ошодон сакташыбыз керекпиз. Туура тамактандырып, режимин колдоп, телефондон алыс кылып, баланы стресске түшүрбөсөк, бала сонун эле өзүнөн өзү чоңоет. Эгерде баланын мындай туаса оорулары болбосо, там оорулуу болуп төрөлбөгөн болсо, здоровый бала андай болбойт негизи. Ошо эң бир эле туура тамактануу, режим, анан могу телефондордон алыс кылып, бала менен көбүрөөк заниматься этип, бала менен көбүрөөк байланышта болуп, бала менен көбүрөөк
байланышта болсо ошол эле. Чоң рахмат. Ушул 5 кадам деген баракча жөнүндө дагы бир жолу эскертип кетким келет. Эмне үчүн 5 кадам? Анткени ошол 5 багытта балага көңүл буруп, ошол багыттардын өнүктүрсө, келечекте ийгиликтүү жана бактылуу баланы тарбиялайсың деген идеясы бар да. Бул 5 кадам: биринчиси оюндар, экинчиси баарлашуу, эмоционалдык байланыш, жамаат жана сергек үй бүлө. Сиз ушул айтып кеткен 3 кадам дагы буга тектеш болуп кетип атат. Анан баарлашууну сиз айтып кеттиңиз. Ушул теманы биз бүгүн козгодук. Эмоционалдык байланышты дагы сиз далилдеп, баягы эмизүү учурунда бала менен байланышуу керек экенин белгиледиңиз. Ошол эле убакта жамаат, айлана чөйрөнү таанууда бала менен сүйлөшүү керек, аларга түшүндүрүп берүү керек дедиңиз. Оюн учурунда оюндардын маанилүүлүгүн айтып кеттиңиз. Баарлашуунун маанилүү, ушул баардыгы эле сиз айтып келген баягы илимий изилдөөлөрдүн негиздемеси дагы сиздин кесиптик тажрыйбаңыз дагы ошону далилдеп жатат да. Ошондуктан ата энелерди да чакырып кетет элек, ушул баракчадагы кесип кеңештерди окуп, көрүп, жөн эле көрүп койбостон ошону колдонуп, турмушка ашырып, балдарыңардын өнүгүүсүнө салым кошуңуздар деп чакырып кетмекпиз. Сизге Чынара Алмырзаевна чоң рахмат. Сиздин өзүңүздүн миссияңызга абдан биз суктанып жатабыз, ийгилик каалайбыз. Баракчаңыз өркүндөп, абдан көп ата энелердин маалымдуулугун жогорулатуудагы ийгиликтерди жарата бериңиз.